кышкы туристтик сезонду ачуу аземине арналган салтанат ушу кол өнөрчүлөрдү, ууз чеберлерди, зергерлерди бир аянтчага чогултуп отурат. Мына бул жерден ушу булгаары буюмдарды көрүп жатабыз. Ошондой эле зер буюмдар, териден, ушу жүндөн жасалган экологиялык жактан таза кийимдерди да көрүп жатабыз. Бул жерде болсо ушул келген элдин маанайын көтөрүп жатат атайын чыгармачыл топ. Жалпысынан ушул жерге 100дөн ашык адам өзүнүн продукцияларын алып келген. Алар ушул Ысык Көл районунун эле, Ысык Көл областынын эле тургундары эмес, өлкөнүн ар аймактарынан, ошондой эле ал тургай коңшу өлкөдөн да келгендер бар. Я приехал с города Иштан, это Ферганская долина, Узбекистан. Я привез с собой узбекскую посуду, кухонную утварь. Также она художественную ценность представляет. Мы первый раз в городе Каракуль, проект от компании «Дестинация города Каракуль», развитие ремесленничества, туристического потока в городе Каракуль. У нас все экологически чистое, вот, основа глина, формуем, придаем форму, обжиг, наносим краски и обжигаем. 2 раза обжигается это. Высококачественное, высокохудожественное. Чет мамлекеттерге да кеттип, эме подарок болчу. Мисалы үчүн Америкага кетти, Германияга, Россияга. Анан өзүм сүйүнүп калам. Анан ошо кызыл өңдү көп жактырышпайт экен чет өлкөлүктөрчү. Анан мен өзүм мындай боз состорго өттүм да, ушундай табигый сыяктуу өңдөргө өтүш керек экен. Анан өзүм эле түйө берем ушундайларды. Анан бул ярмарка аябай жакшы экен. Былтыр биринчи катышкам, жакшы болгон соодам. Анан быйыл да келдим. Сынбайт, жыты жок, Кытайдын оюнчугу эмес. Жууп эле кайра ойной берет балдар. Эч кандай зыяндуусу жок. Калпак жасалат мондай кыргызча кол менен калпактар жасап атам. Шарттарды жасайм, береткаларды, безрукавкаларды, байпак, байпактарды жасайм. Ярмарка башталганда эле Чолпон ата десе Чолпон ата учуп барабыз, Бишкек десе Бишкек учуп барабыз, Каракол десе Каракол учуп келебиз. Анан туристтердин эмеси кызыгууда да көп. Ушундай мындай натуральный колго жасаган жүндөн көпчүлүгү алып кетип атышат. Азыркы оборотубуз миллионго чыгарып атабыз буюрса. Шырдак шырыйбыз. Анан могу фискальный эмнелер менен иштейбиз. Азыркы убакта ёлучный оюнчуктарды заказ менен жөнөтүп атабыз. Германия, Швейцария менен иш алып баратабыз.